Жогорку кеңештин агрардык саясат, суу ресурстары, экология жана регионалдык өнүктүрүү боюнча комитети иш сапары менен Балыкчы шаарына келди. Шаардагы саркынды сууларды тазалоочу долбоор аяктагандыгына байланыштуу курулманы жеринен көрүштү. Суу топтоочу жай, чыпкалоо, дезинфекциялоочу тутумдардын иштеши тууралуу маалымат берилди. Негизинен бул бүткөн проект аябай жакшы проект. Муну Чайнарон компаниясы бүтүрүптүр. Эң жакшы современный технология менен салынган экен. Бүгүн эми бул Балыкчы шаарына чоң жетишкендик. Бул мындай биздин мамлекетке көп жерде мындай оборудование турган эмес. Бул эми ойлоп атам, Балыкчы шаарына мындай аябай жакшы нерселердин бири деп ойлойм да. Эл өкүлдөрү 2013-жылы Балыкчы шаарынын башкы планына жашыл аймак катары кирген Озерная жана Приозерная көчөлөрүндөгү турак үйлөрдүн жашоочуларынан кабар алышты. Жергиликтүүлөр турак жайлар мыйзамдуулугун камсыздоо маселеси көптөн бери чечилбей келгендигин айтышты. Документтерди мыйзамдаштырууга келгенде азыр кичине жаңы зеленый зона болуп калды. Эми азыр генплан бекисе, буюрса Балыкчы шаардык мэриясы чечим кабыл алса, азыр рекреационно ИЖС катары бир эки багыттуу түрдө бекип атат. Эми буюрса биякта кичине маселе бар экен. Баягы эки багыттуу болгонуна байланыштуу үйүнө документ алат, бирок короосу баягы коммерческий сыяктуу болуп атат. Эми азыр кадастр менен архитектура министрликтердин өзүнүн замдары келди, эми тийиштүү тапшырма берди, эми мыйзамдуу жолу кандай болот экен, буюрса чечилет го деп терең ишеничтемин. Иш сапарды Улай Ысык Көл облусунун экологиялык, экономикалык абалы, калктуу конуштардын ичүүчү суу менен камсыз кылуу боюнча жыйын өттү. Анда комитет төрагасы Аманкан Кенжебаев облусту таза суу менен камсыздоого байланышкан макулдашууларды жогорку кеңеш өз убагында ратификациядан өткөрүп берип жаткандыгы менен алардын аткарылышы узакка созулуп жаткандыгын белгиледи. Катышуучулар тарабынан бир катар суроолор берилди. Азыр бизде Жети Көз районунда дагы маселе болуп атат, ошол тазалык боюнча атайын центральный полигон буюрса долбоор менен курулган атат. Ага чейин жана местный свалкаларды биз азыр олкусоп болуп иштете албай атабыз. Ушул жагын бир карап берсеңиздер. Буга мыйзамдын кереги жок, анда жерди берип берип, аппаратчы менен өкмөт топтору чечип койсо болот. Мен таркан үйлөр бар. Үйлөрүн бузуп кайра салса, булар жанагы коммерческий кирип калат экен. Буга анда кайдагы эмне деген зат бар. Биз чечимге киргизип, чечимге кетпаса, аны балбазар атай ошол биз эсти бар, көргөзүп алды, көрүп келдик. Жыйында эс алуучуларга жогорку деңгээлде шарт түзүү, дааратканаларды, таштанды таштоочу жайларды куруп, көлдүн тазалыгын көзөмөлгө алуу боюнча тапшырмалар берилди. Аны менен катары сугат суу каналдарынын жээктерин бекемдөө, кайрак жерлерди өздөштүрүү, пляждардын инфратүзүмдөрүн жакшыртуу жана көлдүн азайышын алдын алуу маселелери ортого салынды. Алдыда дагы ошо очной сооружение боюнча дагы дополнительно киргизчү иштерибиз бар, дагы кошумча иштерибиз. Ошолор боюнча дагы колдоо көргөзүүдө десек болот. Экинчи маселе бизде ушу Балыкчы шаарында Жусуп Абдрахмановдун ылдый жанында рекреационный зона бар. Ушул жашыл зона болгонуна байланыштуу ошол жерде жашап аткан 300дөй түтүн эч кандай документтерин бүтүрө албай же үй сала албай келишкен. Ошолорду да талкууладык десек болот. Кудай буюрса, муну дагы Бишкекке барганда жогорку кеңештен комитеттен карап, бул боюнча да чакыртабыз деди. Маалым болгондой, Балыкчы шаары боюнча эл өкүлдөрү тарабынан берилген тапшырмалардын 80% аткарылган. Ал эми калган 20% учурда иш үстүндө. Жыйында көтөрүлгөн бир катар маселелер чечилип, алдыда жасала турган иштер мерчемделди. Айзат Анарбекова, Сталбек Саматиев, Мадина Абакирова, Ысык Көл жаңылыктары, Балыкчы шаары.